Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымызда біз 16-ші махраж менен танышып өтөбүз. Бұл махраж эки эриндин аралыгында жайгашкан. Мына ушул махраждан 3 тыбыш чыгат. Биринчиси вау, экинчиси мим жана үчүнчүсү ба тымгалар. Бул 3 тыбыш бир махраждан чыкканы менен бирок чыгарууда бир канча айырмачылыктар бар. Биринчиси ба жана мим тыбыштары. Бул тыбыштар айткан учурда эриндер эки эрин бири-бирине толук тийип жабылат. Ошондой эле кээ бир алымдар ба жана мим тыбыштын ортосундагы айырмачылыктарды айта кеткен. Качан ба тыбышын айткан учурда эки эриндин ич жактары бирине тийсе, ал мим тыбышын айткан учурда ба тыбышына салыштырмалуу эриндин сырт жактары бири-бирине тиет деген. Анда эмесе бул эки тыбыштын ар бирин айтып машыгабыз. Аб, иб, уб, ба, би, бу. Эми мим тамгасын айтабыз. Ам, им, ма, ми, му. Ал эми үчүнчү тамга бул вау тамгасы. Вау тамгасын айткан учурда эки эрин бири-бирине тийбестен тескеринче эриндер кууш болуп алдыга карай созулуп айтылат. Мисалы ау, иу, у, ва, ви, ву. Ошондой эле вау тамгасы бул көпчүлүк тилдерде, анын катарында кыргыз тилинде жок болгондуктан улам көпчүлүк учурларда вау тамгасы в деп айтылып калат. Мисалы вал аср деп айткандын ордуна вал аср деп в менен айткан учурлар көп эле кездешет. Мына ошондуктан вау тамгасын айтып жаткан учурда өзгөчө эринде кууш кылып созуп айтууга көңүл буруш керекпиз. Мисалы Давуд же ювас вису деген учурларда вау тамгасын ачык чыгарып даан өз махражынан чыгаранга аракет кылыш керекпиз. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда биз 16-чы махраждан чыккан вау, мим, ба тамгалары менен таанышып өттүк. Жана дагы кошумча баарыбызга маалым болгондой, буга чейин кээден чыккан фа тамгасын өткөнбүз. Мына ушул фа тамгасы, мына ошондой эле бүгүн өткөн вау, мим жана ба тамгаларын алымдарыбыз ал-хуруф шафавийя, эринчил тыбыштар деп атаган. Жалпысынан эринен чыккан тамгалар алар 4-тө: фа, вау, мим жана ба тамгалары. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.